Мирбек Атабеков: партиядан партияга секирбейин деп чечтим. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков 4 октябрда боло турган шайлоого Республика партиясы менен бирге болууну туура көргөнүн айтат. Бүгүнкү күндө баарына каршы иштесек болот, бирок андан натыйжа чыгарына көзүм жетпейт. Ошондуктан партиядан партияга секирбестен, түптөлгөндөн баштап колдоп келген Республика партиясы менен бирге болууну туура көрдүм, дейт ал өз сөзүндө. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Теле алып баруучу Назира Айтбекова алдыда боло турган шайлоого аттанып жаткандардан үмүт жок экенин айтып чыккан эле. Ал эми Айтбекованын бул сөзүнө журналист Гүлжамал Жороева жооп берген. Жылаңач этиңди жаппасаң да тилиңди бир аз тарт, Назира сулуу. Старики деп шылдыңдап жазган посту окуп, сага деген урматым сууду алтын кыз. Алар баскан жолдун жарымын, алар таткан туздун 7ден 1 бөлүгүн тата элексиң эле. Тилиң узун, ширин болгон менен акылың кыска, көдөнүң көндөй кыз экенсиң. Кыргыздын нарк, нускалык кыздары улууларга у тилин чачмак түгүл, алдынан кыя өткөн эми. Стариктердин тырмагына тең келбей туруп, алардын тырмак алдынан кир издебе. Башкаларды айтпасак да, Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев, Өмүрбек Субаналиевдер кыргыз тарыхында жазылып, эл оозунда айтыла жүрчү инсандар. Өлкөң үчүн тиш жугуштун учунчалык кызмат кыла элексиң сен. Facebook баракчаңа жарым жылаңач сүрөтүңдү жүктөгөндөн башка не иш кылдың, айтчы. Өзүңдү тим эле кыргызымдын кыз сайкалы сезип алгансың го, деп айтат ал өз билдирүүсүндө. Маалымат булагы Назар News Чегит KG. Кадыр Маликов муфтийдин орун басары болуп дайындалды. Бул туурасында муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка муфтий Максатбек Ажы Токтомушев кол койгон. Ал Маликовду жалпы жамаатка тааныштырып, мындан аркы ишине ийгиликтерди каалап, муфтияттын кызматкерлери жана облустук кызматкерлер менен тыгыз катташууда чакырган. Кадыр Маликов 48 жашта, Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. Азирети Умар атындагы Ислам институтунда диний билим алган. Андан соң Пакистандагы Абу Ханифа ислам окуу жайынын бүтүргөн. 1997-2005 жылдар аралыгында Иордания өлкөсүндөгү Иордания университетинин шарият факультетин аяктаган. Кийин Испанияда Complutense de Madrid университетинин атайын курсун 1 жыл окуп билимин жогорулаткан. 2007 жылы Испаниянын автоном университетинен докторлук даражага ээ болгон. 2017 жылдан ушул кезге чейин Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү болуп эмгектенип келе жатат. Маалымат булагы Спутник Чекит KG. KG Элмурат бүтүн Кыргызстан менен шайлоого аттанды. Эстрада ырчыларын саясатка кадам таштаганы уланууда. Буга чейин Бек Борбиев, Урмат Усенов Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого бара турган расмий аныкталган. Бул жолу KG Элмурат бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койду. Саясат айдыңынан шоу-бизнес өкүлдөрүнүн аралашпоосу чанда кездегет. Буга чейин ырчылар арасынан алгачкылардан болуп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ибрагим Жунусов депутат болуп, андан кийин далай кызматтарды аркалаган. Азыр Кыргызстандын Өзбекстандагы ыйгарым укуктуу элчиси болуп иштеп жүрөт. Маалымат булагы Кадам Медиа Чекит KG. Гүланданын тынчын алып асылган айым ким? Ушундай адамдарга эч түшүнбөйм. Жашоосуна нааразы болгондор эмнеге бирөөдөн чыгарыш керекпи? Же жумушу жок зериккенде бирөөгө жаман сөз жазгысы келеби? Айтор бул кыз оруйбу билбейм. Тааныгандар болсо айтып койгулачы. Мага эмнеге анча таарынычы бар? Сурайын. Асылды дагы калды. Байкуш жашоосуна нааразы болуп, менден чыгарып жатат окшойт. Бирөөгө жаман сөз айтаарда ойлонуш керек. Бул адам мага эмне кылды, эмнеге мен антип жазышым керек деп. Ойлонбогондон кийин деңгээлиңди билдим. Ата-энеңдин тарбиясын алсаң бирөөгө асылбайт элең. Мейли эми сени дагы түшүнөм. Жашоодо кыйналган чыгарсың, деп жазат Гүланда. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Аялы кечеден кечиккени үчүн 1,5 жашар баланы бутунан кармап дубалга уруп салган. Аялынын кыздар кечесинен кечиккени үчүн 3 баланы аяосуз сабаганмы качы кармалды. Бул тууралуу Вести Чекит.ру жазып чыкты. Маалыматта Вероника эки уулу менен Михаилга жолугуп тез эле бирге жашап кетишкен. Сыртынан караганда Верониканын жолдошу балдарга күйүмдүү ата, сүйүктүү жар болуп көрүнгөн. Бир да кошунасы алардын урушканын укпаган айтышууда.
Көп өтпөй уулду да болушкан. 3 балага каралашып, экөөнү өз баласындай кылып ээрчитип келгендигин ар бир кошунасы бир ооздон айтып, бирок Михаилдин мындай мыкаачы экенин билишпегенин айтып жакасын кармаган. Окуя болгон күнү Вероника курбусу турмушка узамакчы болуп, кыздар кечесин уюштурган. Ал жака кеткен Вероника айтылган убакытта кечиккен жана бир нече жолу телефон чалса алган эмес. Жини келген Михаил 3 жана 1,5 жашар өгөй уулдарын ура баштаган. Улуусун оозун таңып, колдорун байлап, отургучка асып койгон. Ал эми 1,5 жашар баланы болсо дубалга уруп сабаган. Балдардын каттуу үнүнөн улам кошуналары милиция чакырууга мажбур болушкан. Жетип келген милиция эшикти ачып киргенде улуусу колу байланган тейде оозуна таңылган чүпүрөктөн думугуп эсин жоготуп койгон. Ал эми 1,5 жашар бала башы көзү кан болуп, уйлоого алы келбей терең дем алып жатып калган. Тез жардам кызматкерлер улуусуна медициналык жардам көрсөтүп, 1,5 жашар баланы жандандыруу бөлүмүнө алып кетишкен. Баланын колу сынып, оң буту жамбашынан чыгып кеткен. Башы жарылып, мээси чайкалып калган. Михаил учурда темир тор артында. Ал эми балдары мамлекет өз карамагына алып, Вероника энелик укуктан ажыратты. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Үйдөн дарыланганын кесепети. Жалал-Абадда 40-ка жакын бейтап өтө оор абалда жатат. Жалал-Абад облусундагы ооруканаларда 40-ка жакын бейтап өтө оор абалда жатат. Алардын бардыгы убагында ооруканага көрүнбөй, үйдөн дарылангандар экенин Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифингде билдирди. Ооруканаларга кайрылган бейтаптардын арасында оор жана өтө оор абалда келгендерин дагы болуп жатат. Айта кетсек, Аксы районунда бүгүнкү оор абалда 20дай бейтап жатат. Статистиканы карасак, Чаткал районунда дагы 20га жакын биздин бейтаптар өтө оор абалда жаткандыгы тууралуу маалыматтар келип түшүп жатат. Бул эмнени түшүндүрөт? Анткени үйгө жатып алып, өз алдынча дарыланганын кесепетин ушундай болуп жатат. Биз дагы ушундай таянакка келип жатабыз. Анткени бүгүнкү күндө биздин ооруканаларда орундар жетиштүү болуп жатат. Эгерде оорунун белгилери байкалса, тезирээк келип кайрылып, атайын бериле турган дарылоо схемаларын туура алып, ооруканаларда дарыланса туура болот, деди Үсөнбаев. Мындан тышкары ал бул ооруда каза болгондорду жокко чыгарууга чогуу аракет кылууга үндөдү. Ушул эле учурда Баткенге жана Жалал-Абадка тажрыйбалуу медициналык кызматкерлер жөнөтүлөт. Баткен жана Жалал-Абад облустарына тажрыйбалуу медициналык кызматкерлер жөнөтүлөт. Бул туурасында республикалык штабка шилтеме берип, Барометр билдирет. Кубатбек Боронов Саламаттык сактоо министрлигинин көңүлүн Баткен жана Жалал-Абад облустарындагы көрүлүп жаткан чараларды күчтөндүрүүгө бурду. Аталган эки аймактагы эпидемиологиялык кырдаал кооптондурууда. Аталган облустарда ооруну жуктуруп алуунун жаңы учурлары жана ооруну күчөгөндөрдүн саны төмөндөбөй жатат. Абалды жакшыртуу максатында облустарга тажрыйбалуу медициналык кызматкерлерди жөнөтүү зарыл. Мындан тышкары тармактык мамлекеттик органдар республика аймактарын бардык зарыл медициналык дары-дармектер менен камсыздоого басым жасоого тийиш. Күз мезгилине карата өлкөдө медикаменттердин тийиштүү запасы болуш керек. Сиздердин алдыңыздарда ошондой эле калкты сапаттуу жана ыкчам эмдөө боюнча кампанияны жүргүзүү маселеси турат, деди өкмөт башчы. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Турсунбай Бакир уулу, мени шайласаңар көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деп. Турсунбай Бакир уулу шайлоого катыша турганын, эгерде элдин колдоосу менен шайлоодон өтүп кетсе көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деп айтканы интернет желесине тарап кеткен. Бул тууралуу Назира Бегим менен маектешүүдө бул маалыматты төгүндөп, бирок көп аялдуулук боюнча өз оюн билдирди. Анда бул шайлоого даярдыктар болуп жаткан убакта менин атымдан Турсунбай Бакир уулу мени шайласаңар көп аялдуулукту мыйзамдаштырам деди деген жалган маалымат тарашы туура эмес. Куранда жазылган ыйык нерселерди мыйзам катары берилип жатат. Көп никелик же көп аялдуулук бул турмуштук факт, турган нерсе. Эгер кол коюп мыйзамдаштырып койсо, мыйзам негизинде аялдардын, ортодо жаралган балдардын дагы укуктары корголуп, бир топ үй бүлөлүк маселелери чечилип жөнгө салынмак. Мыйзам десе эле баары ала берет дегендик эмес. Анын дагы өз шарты жөнү бар. Эркек кудурети жетип, ортодо адилеттүү боло алам десе, неге каршы чыгуубуз керек? Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.